Саясат талаасында болсо баягы эле көрүнүш, баягы эле бийлик талашмай, баягы эле интернеттеги ызы чуу. Кече ошол чет элдиктер менен тополоң болуп жатканда дагы ошол эле ичибиздеги бийлик талашып, эптеп эле ушул бийликти бир нерсе кылып кулатканда дагы жөн эмес. Элдин баарын көчөгө чыгарып, бар жокту талкалап, өрттөп, өлө тургандарын өлтүрүп, мына бийлик элдин канын төгүп атат деп ого бетер чаң тополоң кылып, бийлик алсам дегендер жалган маалыматтарды болушунча таркатып, түнү менен укташкан жок. Баланчы өлдү, түкүнчө союлуп кетти, милиция антип атат, чет элдиктер мынтип атат деп, түнү менен безилдеп, жалган маалымат таратып, элдин баарын көчөгө чыгара албай айласы кетти. Чогулган балдарды өздөрүнүн жеке максаттарына колдонуп кете албай эле убара болуп жатышканын көрдүк. Бирөөсү чыгып, жерибизде тынчтык болсун, ачууга алдырбагыла деп, бир ооз жазып же айтып койгонго жараган жок. Албетте, аларга Кыргызстанда тынчтык болушунун такыр кереги жок. Аларга тетирисинче жаңжал болсо, тополоң болсо, элдер бири-бири менен кырылышып турса, эч кимди эч ким укпай, башаламандык болуп турса, булар ортодон чыга калып, лидер болмуш бола калып, ураалап барып бар жокту талкалап, бийликти басып алса. Болду, болгону ушул. Мындан башка эч кандай максат дагы, тилек дагы, ой дагы жок. Булар үчүн бүгүнкү күндө эң биринчи маселе ушул. Эптеп элди көчөгө чыгарып алыш. Кантип болсо дагы, ушул жок дегенде 5-10 миң адам көчөгө чыкса эле болду, эсеп. Калган сценарийи даяр. Чогулган элди аны муну айтып провокация кылышат. Акырын өздөрүнүн балдары бир-эки жөнөкөй элди арды алтынан аткылап, сабап өлтүрөт. Анан булар кокуй эле кокуй, мына эки дос элди кырып атат, чыккыла эле чыккыла, буларды кетирбесек болбойт, өз элине кол салып жатат деп баягы эле киносун коюшат. Бул ыкма 2010 жылы өтө жемиштүү болгонун бүгүн эми элдин баары билип бүттү окшойт. Ошондуктан булардын биринчи жана эң негизги тапшырмасы элди кантип болсо дагы көчөгө чыгаруу. Ошон үчүн бир туруп алтын урду алып атат деп чыгышат, анысы өтпөй калса свет кымбаттады деп чыгышат, анысы дагы окшошпой калса мына жерди сатып атат деп ызылдап көрүшөт, сууну сатып атат деп көрүшөт, анысы дагы иш бербей калса табияттын кырсыктарына чейин асылып, мына булар сел кылып жатат, мына булар жерди титиретип жатат, мына булар жамгырды көп жаадырып салды деген сыяктуу жомокторун элге байма-бай айта беришет. Буларды же камап жок кыласың, же кызмат берип жок кыласың, же чоң акча берип жок кыласың, же ушул бийликти берип анан кутуласың. Булар менен башкача сүйлөшүүгө болбойт. А карапайым эл журтка эмне? Телефонун чукуп отуруп алдынан чыккандын баарына болбосо дагы жарымына кантип ишенип калганын өзү дагы билбей калат. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт дагы, жомоктун баарына алданып, азгырылып кетиши толук мүмкүн. Шамалды тиги бийлик талашып жаткандар атайлап, тактика менен жасап жатканын, ошол жок дегенде шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген ойдо болсо да калсын деген аракетте кайра ушинтип болор-болбосту айта берсек, аз-аздан ою бузулуп, аз-аздан ишенип отуруп, акыры бир күн элдин баарын көчөгө чыгарабыз деген гана план. Ошондуктан азыркы доордо маалымат саясатын биринчи орунга коюп, эл менен тынымсыз, туура, так маалыматтарды жеткирүү менен жеткиликтүү жумуш алып барылбаса, анда улуттук коопсуздук 24 саат бою коркунучта болгон заман. Бир пост менен элдин баарын бири-бири менен чабыштырып, бир жалган видео менен элдин баарын каалаган жагына буруп кетүүгө мүмкүн. Мындай учурда колуңуздагы телефонуңуздан көрүп аткан ар кандай маалыматтарга ишене бербестен, жакшылап тактап албасаңыз болбойт. Анткени Кыргызстан ким кааласа талкалап кете бере турган оюнчук мамлекет эмес. Кыргыз эли болсо ар кимге колдонулуп кала бере турган, орусча айтканда, последний лох эл эмес.